Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV kanalının katılımcıları, sizler menen men Bakıt Sulayman. Dostlar, bugünkü bizim video geçeki günkü menin Rahman Razıkov menen süйлöşkөндүгүм жөнүндө болмокчу. Жана Германияда иштеп жүргөн саясий талдоочу Talant Rısbaev жөнүндө. Andan keyin bizim bütün Kırgızistan partiyasının tegereginde jana Atameken partiyasının tegereginde oşonda ele Sankt Peterburg şahrında şul bütün Kırgızistan partiyasının koldoçular jakında joluguşabыз dep жатат. Oşular jönündө bolmokçu. Anda emесе meni menen bolуңуздар. Söz başından bolsun. Dostlar, geçinde Rahman Razıkov menen süйлөштүм. Geçeki bolu ötkön okuyalar, getip жаткан жолдоштор боюнча ошол биз мурда эле айтып жүргөндөй баардык нерсенин баары ошол тизмеден келип чыгыптыр. Мени мынчанчы орунга койбодуң, мени тигинченчи орунга койбодуң деп ар кимиси өз амбициялары менен, өз командасы менен келип, анан баягы мурдатан бүтүн Кыргызстан партиясында түзүлүп калган тизмеге жаңы кошумчаларды киргизгенде ошонун негизинен келип чыгышыптыр. Эми бул саясатта боло бере турган нерсе. Бул дагы болсо ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын акыркы кезде аябай туура жолдо бараткандыгын, эгерде туура эмес болгондо ошондой адамдар келбейт эле да кетпейт эле. Ал эми кеткендиктери ал дагы өздөрүнүн иши. Бул ушул партиянын саясий жактан абдан активдүү бараткандыгын көрсөтөт, достор. Биз ошолор жөнүндө сүйлөштүк. Анан мен сиздерге угада кылдым эле ушул 24 күнү мен Rahman Razıkov агай менен сүйлөшүп телефон аркылуу ошону сиздерге чыгарам деп. Ошол нерсени мен кыла албай жатам. Анткени мен экинчи аппаратым, телефонум, бир телефонду алдыга коюп, бир телефон менен сүйлөшөм да ошол алдыма коюп камера кылып тарткан телефонум кече тилекке каршы бузулуп калды. Бүгүн ремонтка алып барам. Ушул жакынкы күндөрү дагы буйруса ушундай телефон аркылуу маек кылып сиздерге Rahman Razıkov агай эле эмес, андан башка дагы көп ушундай адамдар менен сүйлөштүрүүнү убада кылып кетемин, достор. Бүгүн тилекке каршы агай менен сүйлөшүүбүз болбой калды. Андан кийин дагы бир айта кетчү нерсе, кече Екатеринбург шаарында KGTV деген бир каналдын ээси, блогер инибиз бар, Кутман деген. Мен сүйлөшүп калам ушул KGTV менен. Анан ошол жигит мага жөнөткөн экен, сиздин каналыңызды көптөгөн адамдар көрүп жатат, аябай мен сүйүндүм деп жөнөтүп жиберген экен. Ошол биздин партия жөнүндө, ушул акыркы коомчулукта болуп жаткан окуялар жөнүндө кенен анализ кылып, Facebook'ta Talant Rısbaev байке аябай сөз кылыптыр. Мени дагы мен кече чынын айтканда абдан мындай ойлонуп, ушул партиядан келип жатышат, кетип жатышат дегендей бир пикирде контенттерди кетирдим эле. Ошолор жөнүндө бизди, мени ушул мына азыр мисалы үчүн бир 4000-5000 адам көрүп пикирлерин калтырса, көрсө, ошол 4000-5000 адамдын ичинде дагы олуттуу саясий өздөрүнүн багыттары бар адамдар бизди карап турат экен. Достор, мен абдан сүйүндүм. Бул жөн эле ушул 4000-5000 адамга сүйлөбөй, демек кандайдыр бир мындай олуттуу адамдар дагы биздин каналды көргөндүгү мени абдан кызыктырды. Мен жөнүндө Талантбек Рысбаев агай жакшы пикирлерин айтты. Талант агай, эгерде көрүп турсаңыз, сизге дагы мен ден соолук жана ийгиликтерди каалаймын. Биздин каналды көрүп, өз пикирлериңизди айткандыгыңыз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиремин. Жана ушул өзүмдүн жана көрүүчүлөрүмдүн атынан сизге ийгилик, агай. Андан кийин, достор, айта кетчү нерсе, кече дагы болгон окуялардан ушул Санкт Петербург шаарындагы бүтүн Кыргызстан партиясынын мындай жактоочу, колдоочулары кече звонить этти. Кайсы күнү жолугалы байке деп. Мен мисалы үчүн 29-на чейин бул жерде иштеп болом. 6 сутка катары менен иштейм. Анан 6 сутка үйдө бошмун да. Үйдө бош кезимде мен каалаган нерсени кылууга болот. Керек болсо Москвага барып келсем деле болот. Эми мындай теоретический да. Барып келе элекмин Москвага, конечно, аяка барып келиш үчүн жол кирелери бар, башкасы бар, барганда жатыш керек дегендей да. Эми бирок мен Москвага бир мүмкүнчүлүк болсо барам деп жатам. Ал эми бул эс алуумда ушул 30 күнү
Sankt Peterburg'dagi ушундай активист жигиттер менен жолугуп, мен айттым, менин колумдан келген жардамым ушул видеого тартып, ушул каналга чыгарып берүү жагынан анча мынча нерселер болсо сурагыла, иштегиле, алдын ала каттоодон өткүлө, анан калп эле сөз болуп, анан шайлоого катыша албай калбайлы жигиттер деп баягы билген акыл насааттарымды айттым. Мен буюрса ушул 30 күнү ушул жигиттер менен бир жерден жолугабыз деп өздөрү орун таба турган болду. Ошол жака жолугуп калсак, достор, албетте мен ушул Санкт Петербург шаарындагы алдыңкы көз караштагы жаштар, бүтүн Кыргызстан эле эмес, башка көз караштары бардыр, кандай болгондо дагы ушул жаштар менен жолугуп, ошол нерсени чагылдырып берүүгө аракет кыламын, достор. Андан кийин дагы бир мындай нерсе болуп калды. Кече күнү мен Ата Мекен партиясынын тегерегинде сүйлөп, анан ошолордун ичинде Ким Ин Сен деген bir kandidаттын келгендиги жөнүндө, анан ошол кандидат тууралуу Facebook'ta эки кыргыз кызга үйлөнүп, кыргызды колукту кылып алып, бизге боло берет деп, ушундай нерсенин көрсөткөндүгү жөнүндө айттым эле. Ушул нерсе чынбы, калппы деп анча мынча тааныштардан сураганмын. Эгерде чын болсо, бул деген абдан жаман нерсе, эгерде калп болсо мен кечирим сураймын деп, чорный пиар болсо керек деп ойлодум эле, достор. Мен ошол кечээки айткан сөзүм үчүн чын эле мен чын дилимден кечирим сурайм. Ушул Ким Ин Сен жолдоштон, бул биздин эле жаран экен, полковник, ушул бажы кызматында, эч кандай Кытай эмес. Кытай болгондо деле биз ал жөнүндө обсуждать эткенге билбейм, болбосо керек, улутчулдук болуп. Бирок бул жигит кореец экен. Кореецтерди бизде билесиздер, илгертен эле ушул 50-нчи жылдардан баштап жашап келе жатышат, отурукташып. Биздин алдыңкы коомчулукта саясий көп орундары бар, ушул эле кореец улутундагы депутаттар болгон, булга чейин деле дагы деле болуп калышы мүмкүн. Мен абдан кечирим сурайм, ал кечээки калп эле фейктер экен. Бул Ким Ин Сендин чынында колуктусу кыргыз экен, болгондо дагы менин эле карындаштарым болот экен Базар Оргон районунда. Мен өзү Базар Оргондун кулунумун. Мага толук маалыматтар келип жетти. Жылдыз деген кыз экен, жакшынакай үй бүлө, ошол жылдызды багып, ушундай эле кадимки биздин үй бүлөдө эле эч кандай бир мындай кемчилик, андай мындай жок эле келе жаткан жаран экен. Анан аны кара фейк, кара пиар кылышып, ошондой нерселерди чыгарып, бул Ата Мекен партиясына буттосуунун гана илээ жолдору болуп эсептелет экен, достор. Мен ал үчүн дагы бир жолу кечирим сурайм. Ушул жана ошондой эле Ата Мекен партиясына дагы, ошондой эле мекенчилдер, Чоң Казак партиясына, ушул мен жүрөгүмдөгү жакын партиялар, ушуларга ушул шайлоо өнөктүгүндө чоң ийгиликтерди каалаймын да. Айрыкча Ата Мекен партиясынын ичинен Тилек Токтогазиев, мен абдан мындай көз алдымда ушул жигиттин кечээки күндөрү пандемияда мээнет кылып, канчалаган аппараттарды алмаштырып, ушинтип жүргөндүктөрүн көрүп жатам. Ал эми азыр бир мындай сүйлөп койгон жеринен ошол жерди алып калып, мындай чорный пиар кылып, бул жигитке каршы дагы ушундай нерселер башталды. Жанар Акаевка каршы баштагычта эми саясат экен. Баягы бирөөнүн минусунан өзүнө плюс топтойбуз деген адамдар Тилекке каршы көп болот экен. Анын баарын бирок коомчулук көрүп турат, кимдин эмне кылгандыктарын. Ошондуктан мен дагы ушул Ата Мекен партиясына чын жүрөгүмдөн ийгиликтерди каалаймын, достор. Ошондой эле Чоң Казак партиясы, мына Сыймык Жапыкеев өзү дагы сүйлөп шайлоого катышам дегендей кылды. Айрыкча ушул Чоң Казак партиясынын ичинен Аскат Осмоновдун позициясын, ушул жигиттин кылып жүргөн нерселерин мен абдан баалап келе жатамын. Ушундай жаштар болсо дагы биздин келечегибиз жакшы болот дегендей ойлоп, ушул жигиттерге дагы ийгиликти каалаймын. Ал эми өзүбүздүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясына келе турган болсок, бизде дагы жаштар абдан активдүү келе жатышат. Мына бүгүн список толук чыкса, Facebook'tan жана башка жактардан көрөбүз канча жаштар ошол эле мен колдоп келе жаткан Ороз айым болуш керек. Алда дагы башка жаштар бар, албетте саясатчылар. Мына эми бул саясатчылардын биринин келип, биринин кеткендиктери, достор, бул жашоо. Бул нерседен өзүңүздөрдүн парадигма, ой жүгүртүүңөргө туура келбеген кандайдыр бир жаккан саясатчыңар кетип калган болсо, же башка болсо,
ошол нерсени трагедия кылбай баягы өз багытыбызды туура карманып алдыга карай мына чечүүчү бир аз гана мезгил калды да, ушул нерседе биз так жакшы туруп беришибиз керек. Бизге каршы чоң коррупциянын элементтери турат. Мына айылдарда азыр 5000-7000ден ошол агитатор деп 400 адамдын 200 адамына таратып, Рахман Разыков айтмакчы, ушундай нерселер башталды. Тилекке каршы бизде андай тыйын тыпыр жок, бирөөлөргө бере турган. Бизде эмне бар? Аракетибиз, күчүбүз, каалообуз, заманды өзгөртүп, коррупция менен күрөшөбүз деген мүдөө максат тилектерибиз бар. Достор, ушул максат тилектерибиз ишке ашсын десек, жакшы заманга келели десек, биз аракеттенишибиз керек азыртан баштап. Мына 4-сентябрдан баштап үгүт иштери башталат. Азыр биз мындай каттуу үгүт иштерин жүргүзбөйбүз, жөн гана өзүбүздүн жасап жаткан иштерибизди, болуп жаткан нерселерди, башка партиялар жөнүндө сүйлөшөбүз. Мына мен азыр башка партияларга дагы ийгилик каалап айтып кеттим. Ал эми 4-үнөн баштап баягы самолетто фарсировать этип деп коет го, экинчи бир мындай келетсе фарсировать эткенде каттуу кетет да, жанагы машиналарды жүргүзгөн спорт эмелерди ошондой темп менен каттуу бир ай иштеп коюшубуз керек да, достор. Бир ай каттуу. Ушул нерсе мына азыр цифранын кылымы, мен сыяктуу блогерлер бар, Facebook'ta активдүү иштегиле, ал жерге силердин тыйыныңардын башка нерсеңердин кереги жок. Сүйлөш гана керек, активдүүлүк керек, чындык керек ал жерде. Бирөөнү каралоонун эч кандай кереги жок. Бизге бирөөнү жамандап туруп, анан очко топтогон, мен эң жаман көргөн касиетим ошондой. Бирөөнү каралап, анан бияктан өзүңдү белгилүү кылып, бир кыйын көрсөтүү да. Андай нерсеси жок эле, өзүбүздүн жакшы нерселерди айтып, туура нерселерди элге көрсөтүп, башка адамдардын дагы туура кылып жаткан нерселерин көрсөтүп, ошол нерседен сабак алууну үйрөнөлү. Мына алдыда кетип аткан нерселерден, достор. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Алга!